Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, менин катталуучуларым. Август айынын отчеттук видеосу менен бөлүшөм. Биздин агенттик аркылуу август айында канча кардарыбыз туракчайлуу болду? Конкурс жарыялаганмын, акчалай белектер кимдерге буйрду? Жеке өзүмдөн кантип маалымат алсаңыздар болот? Азыр кардарлар кантип ойлонот? Ипотека боюнча жеке өзүмдүн оюмду бөлүшүп кетем сиздер менен ушул видеодо. Экрандан алыстабай, баардыгын толук аягына чейин уксаңыздар, баардыгын түшүнүктүү кылып айтып бермекчимин. Биздин агенттик аркылуу август айында 29 кардарыбызды туракчайлуу кылдык. Кардарларыбыз Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иваново, Электросталь шаарларынан үйлүү болушту. Кыйынчылыктар сөзсүз болду. Негизи бул айда 45 оценка даяр болгон, отчеттор даяр болгон. Бар күчүбүз менен, командабыз менен биргеликте иштедик. Бирок жетишпей калдык сделкага койгону. Акыркы неделяда баары даяр болду. Бирок банк жетишпегендигине байланыштуу биздин сделкаларыбыз уже 2 сентябрдан баштап дагы мекендештерибизди кубандырып сделкаларын өткөрүп баштайбыз. Кардарларыбыздын ичинен бир моментти айта кете турган болсом, бир кардарыбыз Амурская областтан одобрение алып, Московская область Балашиха шаарынан үйлүү болду. Көпчүлүк айтышы мүмкүн, кантип алып атышат азыр Кыргызстандын жарандарына ипотека бербей жатат, кайсыл банк менен иштешип жатасыңар деген суроолор дагы аз эмес. Негизи азыр учурда Росбанк иштебей калгандыгына байланыштуу баардык кардарларыбызды Транскапитал банк менен сделкага чыгарып жатабыз. Ал банкта өзүнө жараша кыйынчылыктары болуп атат, бирок ошого карабастан бизге ишеним артып кайрылган кардарлардын сделкаларын аягына чыгарып, кардарларыбыздын ачкычтарын алып берип, кубандырып, биздин агенттик командабыз менен биргеликте аябай катуу иштеп жатабыз. Июль айында өзүңүздөр билгендей конкурс жарыялаган болчук. Ал конкурстун шарттары жөп-жөнөкөй болчу. Акыркы биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон 10 кардарыбыздын жакшы каалоо тилектерди жазгандарга 1000 рубльден акчалай белек деп айтылган. Бирок тилекке каршы анчалык көп комментарий келген жок, мен ойлогондой. Катталуучуларым ичинен 4төө активно ар бир үй алган, чындында 10 биздин агенттик аркылуу 10 кардарыбызды куттуктап, жакшы сөздөрүн жазганы үчүн аларга 5000 рубльден которомун. Андан сырткары 10 катталуучума 1000 рубльден бере турган боломун. Өзүңүздөр билесиздер, ар бир нерсени, жасаган нерсени мен аябай баалаймын, мээнетин, кылган нерселерин. Ошондуктан бул жерде баары честно болду деп ойлоймун. Бул акыркы конкурс эмес, алдыда дагы бир биздин мекендештерге, үйдө отурган мекендештерге же болбосо иш убактысында убактысы болуп отурган мекендештерибизге дагы ушундай бир кичине болсо дагы жылмаюу тартуулоого аракет кылып келебиз. Андыктан бул акыркы конкурс эмес, эч капаланбаңыз. Жеңүүчүлөрдү байланышып, менин жардамчым данныйларын алган, бүгүн буюрса баардыгынын акчаларын которуп кубандырабыз. Жеке өзүмдөн кантип маалымат алсаңыз болот? Азыр сиздерге айтып кетемин. Акыркы учурларда телефон аркылуу маалымат алгысы келген кардарларыбыздын саны көбөйдү. Азыркы учурда мен Екатеринбург шаарындамын. Екатеринбург шаарында үй алам деп жүргөн болсоңуз, анда офиске жазылып келип, жеке өзүмөн бетме-бет жолугуп, сүйлөшүп, толук маалымат алсаңыз болот. Ал эми азыркы учурда сиз башка шаарда болсоңуз, анда бул жака WhatsApp номерди көрсөтөмүн. Ошол жака толугураак өзүңүз жөнүндө дагы жаза кетиңиз. Кайсыл шаардан үй алгыңыз келет, сизге кайсыл убакта ыңгайлуу мен менен сүйлөшкөнү. Мен сиздин убактыңызга карап байланышамын. Кээ бир учурда бар, мага маалымат берип коюңуз деп WhatsApp'тан жазат, байланышсаң такыр сен менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү жок, жумушта же болбосо аябай алаксыйт башка нерселерге. Ошондой учурда телефондон маалымат алган негизи жакшы, бирок сиз ал жерде толук түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Бири-бирибизди түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Эгерде сиздин суроолоруңуз болсо, тизмелеп жазыңыз. Кайсыл сурооңузга толук маалымат алгыңыз келип атат?
өзүңүздүн жеке ситуацияңыз, өзүңүздү ичиңизде ойлоп жүргөн суроолоруңуздун баардыгын даярдап алып, мен менен байланышып, ошол суроолоруңузду узатып, толук маалымат алсаңыз болот. Сизге үй алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Сиз кайсы ишканада иштейсиз? Ар бир моменттерин сиз менен толугураак сүйлөшсөк болот. Ал эми негизи үй алам деген кардарларымдын көп бөлүгүн айта турган болсом, офиске келип, бетме бет жолугуп, бир да жолу эмес, бир эки жолу келип, угуп, түшүнүп, башка агенттиктерге да барып, башка агенттиктерден дагы маалымат алып, алардын шарттарын угуп, андан соң келип биз менен келишим түзгөн кардарларыбыз дагы көп биз аркылуу үйлүү болгон. Ошон үчүн үй алам деген планыңыз болсо, аны кантип ишке ашырасыз? Биринчи кезекте башкаларды кое туруңуз. Башкалар, ар бир адамдын өзүнүн ситуациясы болот. Сиз өзүңүздүн ситуацияңызга байланыштуу баардык суроолоруңузга жооп алып, эгер үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, андан соң документтериңиздин баардыгын тактап алып келип, биз менен келишим түзүп, үй алсаңыз болот. Ал эми башка шаардан биздин агенттик аркылуу үй алган мекендештер кантип алып жатат деп ойлойсуздар? Келиңиздер бүгүн ошол жөнүндө дагы бир аз сиздерге токтолуп айтып кетейин. Биринчи кезекте биз толук сүйлөшөбүз. Кардар кайсыл ишканада иштейт? Айлыгы канча? Канча миңден төлөй алат? Канча расход кетет? Бизге канча акча төлөш керек биринчи ишти баштаганда? Ошол моменттерин баарын сүйлөшкөндөн кийин кардар бизге документтердин баардыгын WhatsApp аркылуу жөнөтөт, же болбосо электронный почтабызга скан кылып жөнөтөт. Андан кийин документтерин тактап, банкка кетирип, одобрение алып, одобрение алгандан кийинки процесстерди дагы алар менен толугураак сүйлөшөбүз. Одобрение чыккандан кийин ким иштешет? Кантип үй таап беребиз? Канча үй көрөт? Кандай үйлөрдү көрөт? Ошолор жөнүндө дагы толугураак сүйлөшөбүз. Кээ бир кардарларыбыз алып аткан шаарда банк жок болуп калса, башка шаарга баруусу жөнүндө дагы маалымат берип, ушинтип үй алып берип келебиз. Андыктан сиз кайсыл шаарда болбоңуз, кандай суроолоруңуз болбосун, даярданып, андан кийин биз менен байланышып, мен менен байланышып, суроолоруңузду же болбосо тизмектеп жазсаңыз WhatsAppка толугураак маалымат ала аласыз. И биздин агенттик аркылуу чырак чайлуу болуңуз. Азыркы учурда кардарлар кантип ойлонот? Интернет желесинде деген баардык маалыматтар жайнаган, ал жактан болушунча аябай көп нерселерди өздөрүнө собирать этет, өздөрүнө керек эмес нерселерди дагы жыйнап алат. Андан соң сени аябай чаташтырат. Мындай кылып үй алыптыр го, мен дагы ушундай кылып алгым келет. Ошол эле учурда семейный ипотека алгым келет, баштапкы төлөмү жок, же болбосо дагы башка суроолор. Негизи сиз башкаларды эмес, эң биринчи кезекте өзүңүздүн ситуацияңызды ойлонуп көрүшүңүз керек. Сиз үй алууга чын эле каалооңуз барбы? Азыркы учурда тапкан акчаңыз үй алууга мүмкүнчүлүк береби сизге? Үй алсаңыз кыйналып калбайсызбы? Ушулар жөнүндө ойлонуп, андан кийин гана аракеттерди кылсаңыз болот. Азыркы учурда кардарлардын ою кандай? Мынча акча болуш керек экен, расмий түрдө иштеш керек экен, демек мен үй ала алам деп өздөрүнө 100% ишенгендер. Ал эми экинчи кардарлардын түшүнүгүн айта турган болсом, булар көп айлык алат, булардын чогулткан акчалары бар, булар акчасы болгон адамдарга алып берет, биз деген алганга шартыбыз жок дегендер дагы бар. Кыргызстандын жарандарына эң биринчи кезекте сөзсүз түрдө ойлонуп көрө турган нерселер көп. Документ жагынан, кредиттик тарых жагынан сизге ким жардам берет ошол моменттерин. Эгерде сиз бир агенттикти тандап, ошол агент менен үй ала турган болсоңуз, сиз эң биринчи кадамдардан башташыңыз керек. Эң биринчи кадам бул сиз маалымат алыңыз. Сиз үй ала аласызбы? Сиз трудовой договоруңузду көрсөтүңүз. Ушул организациядан үй алганга болобу? Кээ биркилер бар, мисалы, организация иштеп аткан ишканасынан эч кандай ипотека алганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биринчи кезекте баарын этап менен баштасаңыз эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Ал эми дагы бир кардарлардын оюн айта турган болсом, одобрениясы жок, эч кайсы агенттикке кайрылган эмес, үй издеп башташат. Кечке сыяндап отуруп алып, кечке үйлөрдү карап,
Анан WhatsApp'тан мага аябай көп жөнөтүшөт. Ушул үйдү мага сүйлөшүп берип коюңузчу, барып көрүп келейин. Ал кардарды мен эмне деп сүйлөшөм? Бул кардар одобрениясы бар деп сүйлөшөм. Бул мисалы дагы туура эмес бир маалымат да, себеби биринчи үй тандаш керек, анан үйдү көрсөтөм деп. Ал сиз тандаган үй сизди одобрение алып, сиз пока чечим чыгарып, сиз банктан одобрение алып, бир агентствого кайрылып, процессиңиз жүрмөй сайын сиз ал үй сизди күтпөйт. Мисалы сатылып кетет, ал эч кандай сизди бир ай, 2 айлап күтпөйт. Ошондуктан мекендештер, оюбузду мындай туура кылып иштеткенге аракет кылышыбыз керек. Себеби биз туура кетсек, баардыгы өз орду менен болот. Биринчи үйдү таап алып, анан кийин агентствого кайрылып, анан үй алам десеңиздер, анда сиздер туура эмес кылып жаткан болосуздар. Келиңиздер, биринчи кезекте маалымат алалы, андан кийин өзүңүз жөнүндө бул жерде дагы айтып атам. Баардык информацияны чогулткандын такыр кереги жок. Даже жакын досуңуз сонун бир айда үй алган болсо, балким сиз 15 күндө алышыңыз мүмкүн. Балким сиз 3 ай жүрүшүңүз мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүңүз жөнүндө толугураак маалымат алып, өзүңүздүн ситуацияңызды талдап, тактап, кандай документтер кетет экен, канча убакыт кетет экен, канча каражат кетет экен, ушулардын баардыгын билип анан баштасаңыз, эч кандай эч жерде кыйынчылыктар жаралбайт. Ипотека жөнүндө толугураак оюңузду айта кетсеңиз, азыр ставкалар бийик болуп атат. Элдер үй алып атабы, кыргыздарга бербей калыптыр. Самара эже, сиз кантип алып берип атасыз? Биз дагы кайрылганбыз, бирок банктан 7 айдан бери одобрение чыкпай жатат. Кандай болуп атат деп сурагандар дагы көбөйдү. Азыр быйылкы жылы негизи ставка бийик. Бирок мен дагы өзүңүздөр билгендей 2023 жылы февраль айында мен дагы сиздер катары 18,9% менен Сбербанк аркылуу турак-жай алганмын. Эмне үчүн алды деп ойлосоңуздар керек. Мага Москвада үйүм бар болчу. Ставканы күтүп турсам болмок. 24-жылы ставка түшкөндө алсам болмок. Бирок карап турсам, үйлөрдүн баалары 3,5, ошол эле метродо 3,5-4 миллионго чейин кымбаттаптыр. Эми элестетиңиздер, азыркы учурда ставканын бийиктигине де ошондой кымбаттаган болсо, эртең ставкалар түшкөндөн кийин ошол азыркы 13,5 миллион алган үйлөр канча миллион болот деп ойлойсуздар? Өзүңүздөрдүн оюңуздарда комментарийга калтыра кетсеңиздер болот. Мен өзүмдүн жеке оюмда айта турган болсом, 18, 19, 20 миллионго чейин толугу менен кымбатташы мүмкүн. Азыр кандай адамдар үй алып атат? Азыр түшүнгөн адамдар Россиянын аймагында дагы жүрөт экенбиз 3-4 жыл. 5 жыл жүргөндөн кийин сатып кетсек дагы акча менен кетет экенбиз деп ушул нерсеге көзү жетип түшүнгөн адамдар үй алып атат. Ставка быйылкы жылы түшпөйт, кийинки жылы түшөт деген маалымат бар. Жылдын башында 23-жылы мага айткан болчу. Проценттик ставка 23%га чейин көтөрүлөт деп. Бирок биз адамбыз да. Ошол моменттерди бир аз эстен чыгарып койдук. Былтыркы жылы октябрга чейин үй алгандарды молодец деп айтам, себеби аябай сонун 11, 12, 10% менен алгандар азыр сонун айына аябай төлөмдөрү айырмаланат азыркы учур менен. Мисалы өзүңүз ойлоп көрүңүз. Регистрацияга коесуз, ал жак базада жок. Бирөөгө бересиз, коюп бер деп. Ал адам, үй алган адамдар дагы азыр өзүнө караштуу, өзүнүн жакындарын гана регистрацияга коюп калды. Ал эми сиз эгер эч кимиңиз жок боло турган болсо, сиз бирөөгө берсеңиз, ал сөзсүз түрдө базадан чыкпайт. Жумушуңуздан переживать этесиз, кайсыл күнү эмне болот деп. Андан сырткары снимать жашап жаткандар, мына азыркы учурда 10 жыл жашап, 9 жыл жашап, 8 жыл жашап, квартира снимать этип, канчалаган акчаларыбызды берип койдук деген мекендештерибиз бар. Эми айтпайм, бул Россияга келип, 1 жыл, 2 жыл иштеп эле бир аябай тез көтөрүлүп, же болбосо бир ойлоруң, пландарың ишке ашып кетет деп канча деген жылдар кетет. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты болот дегендей. Мисалы келип эле жакшы ишке кирип, иштеп, аябай сонун ийгиликтер жараткан мекендештерибиз да жок эмес, бар. Бирок келип, канча жылдап иштеп, эч нерсеге жете албай, эч бир план ишке ашпаган мекендештерибиз дагы жок эмес. Андыктан бул турак-жай алуу дагы балким убактылуу болушу мүмкүн деп айтмакчымын.
азыркы учурда биздин мекендештерибизге үй алууга мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин үй алсаңыздар аркага кетпейсиздер, эч кандай банкрот болбойсуздар. Төлөй албай калсаңыздар каалаган учурда сатсаңыздар болот, бирок ар бир нерсени алдын ала пландап, алдын ала аракет кылыш керек. Кандай учурда ушундай кыйынчылыктарга биздин кардарларыбыз тушар болушу мүмкүн? Эң биринчи кезекте туура эмес ипотека алганда. Туура эмес ипотеканы кантип алып атышат? Менин бул таанышым 3 бөлмөлүү заңыраган үй алыптыр. Мен дагы ошондой үй алышым керек деп алгандар. Сөзсүз эле 3 бөлмөлүү же болбосо сөзсүз эле чоң квартира алыштын кереги жок. Эмне үчүн өзүңүзгө комфортно жашаганга үй алгандан уяласызбы? 1 бөлмөлүү алсаңыз деле болот. Не обязательно 2-3 бөлмөлүү. 1 бөлмөлүү алсаңыз деле болот. Өзүңүздүн төлөмүңүзгө жараша комната алсаңыз деле болот. Анын эч кандай сизге зыяны жок. Сиз ошол жерде регистрацияга турасыз, жакындарыңызды койсоңуз болот, балдарыңызды мектепке жайгаштырсаңыз болот. Мисалы, көп мунун немелери. Мен андай жерде жашай албайм, мен андай комната ала албайм, мен студия албайм, студияда баардыгы бирге дегендер. Билбейм, анда мисалы төлөгөн жактарындагы сөзсүз түрдө ойлонушубуз керек. Ипотеканы алып, мисалы 20-жылы, 21-жылы биздин мекендештерибиз уже алды уже төлөп бүтүп, уже көбү төлөп бүттү десем болот. Алар кантип төлөдү? Переплатасы жок, ар ай сайын ашыкча болгон акчаларын салып, бат-баттан ушул ипотеканы төлөп бүтөйүн деп аракет кылышты. Эгерде сизде бүгүнкү күндө расмий түрдө иштесеңиз, акчаңызды кантип чогултууну билбей жүрсөңүз, азыр ставканы бийиктиги бул эч нерсени чечпейт. Билем, ооба, айына төлөмү кымбат болушу мүмкүн, бирок бул убактылуу. Сиз 1 жыл, 1,5 жыл кыйналып төлөп турсаңыз, азыркы төлөп аткан акчаңыз 1-2 жылдан кийин эч канча болбой калышы мүмкүн. Эгер ставкалар түшө турган болсо, сиздин төлөмүңүз сразу түшөт. Айына төлөмүңүз жарымынан көбүрөөк болушу мүмкүн. Андыктан эгерде үй алам деген планыңыз болсо, ушул жылы ишке ашырсаңыз, сиз үчүн өтө жакшы деп айта алам. Ал эми дагы айта кетчү, бул ипотека боюнча семейный ипотека деген бар. Биздин Россиянын жарандарына, Россиянын жарандыгын алган мекендештерибизге, 6 жашка чейин балдары бар мекендештерибизге, же болбосо көп балалуу мекендештерибизге алганга сөзсүз мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда баштапкы төлөмүңүздөр болсо, өзүңүздөр каалаган жерден үй ала аласыздар. Буну мурдагы видеомда да айтып кеткенмин. Бардыгы анан мисалы семейный ипотека менен одобрение алып алып, определенный чекерак жерлерден застройщиктер макул болсо, ага дагы сиздер макул болбошуңуздар мүмкүн. Бул жакта мектеп жок экен, метрого аябай алыс экен деп убактыңыздарды кетиришиңиздер мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи кезекте үй ала турган планыңыз болсо, баардык жактарын эсептеп, ойлоп көрүшүңүз керек. Азыр квартира снимать этип атам. Айына 50 000 төлөп атам. Регистрацияма үчөөбүзгө мынча миң төлөп атам жылына. Мынча расход болот экен, айына мынча расход кылып атам. Мен ушул эле расходтун бир 20 000, 30 000 үстүнө кошуп, өзүмдүн үйүмө төлөгөнүм жакшы деп эсептей турган болсоңуз, анда сиз действительно тез убакыттын ичинде 5 жыл, 6 жылдын ичинде бир квартираны төлөп бүтө аласыз. Эгерде сиз жок, мен чоң квартира алышым керек, төлөмү тапкан акчамдын баардыгын ошол жака салышым керек десеңиз, анда сиз банкка переплата аябай көп төлөп каласыз. Сиздерге жакшы ушул ипотека жөнүндө өзүмдүн жеке оюмду айта кеттим деп ойлоймун. Эгерде үй ала турган болсоңуздар, Кыргызстандын жараны болсоңуздар, балким бир күн бербей калышы да мүмкүн. Ошон үчүн азыркы учурда берип аткандыгына байланыштуу биздин мекендештерибиз ошол нерседен пайдаланып жатат. Эгерде сиз дагы үй алам деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда бүгүндөн баштап аракет кылыңыз. Себеби кийинки жылы да кандай шарттар болот, аны эч ким айта албайт.